биз чын айтканда даярдыгыбыз деле жок болчу да. Даярдыгыбыз жок болчу, но мы быстро среагировали, сплоченно, бүт медиктер чогулуп, организовать этип, анан поступлениялар аябай көп болуп кетти да, мындай артынан постепенно эмес, а вот резко. И все мы, конечно, сразу эле иштеп баштадык, кирип кеттик красный зонага. Бизде эми даярдык жок болчу да, соответственно, башында СИЗ формалары жок болуп калды, аз болуп калды, пока баары алып келгенге чейин баарыбыз иштеп баштадык. Жугузуп и ооруп, и, соответственно, ал моментте өзлөрүн карашпай, ооруларды карашып, и өзүнүн ооруларын өткөрүп ийишти да. Запущенный формага чейин жеткирип, работая, и они, соответственно, умирали, да, бизде. Телефон күнү түнү өчкөн жок. Параллельно биз үйдө жаткан оорулар менен консультация кылып аттык. Телефондун үнү үзүлгөн жок. Биз телефондон да көп ооруларды айыктырып алдык да. Конечно, мы не согласны, потому что алар өзлөрү кирип иштеген жок да, биз кантип иштеп аттык, кандай условияда иштеп аттык, бизде жетиштик, аппаратура жок. По всему миру такая трагедия была, да, много потерь было. Ал өнүккөн мамлекеттерде ошондой трагедия көп потерялар болуп атса, биз Кыргызстанда, биз медицина на самом деле биздики аябай өнүккөн деп айта албайм мен. Бизде мындай караганда эле жана дыхательный аппараттар, да, бизде по всем этим жаңы аппараттар жок да. Биздики эски аппараттар менен иштеп келатабыз ушуга чейин. Анан ошондой учурда, ошондой условияда иштеп, ушунча ооруларды алып чыгып, чыккандан кийин анан мондай претензиялар предъявить эткенде, конечно, баардык медиктердин баары таарынышат, нааразы болушат, күйүшөт. Потому что ал медиктер эле не только өзлөрүнүн оорулары эмес, алар тоже көп потерялар болду, алардын өзлөрүнүн үй бүлөлөрүнөн эле. Бир үй бүлөдөн 3-4 туугандарын жоготкондор болду. Ошо медиктердин эле ичинен эле ошо мен кыйын деген медиктерди жоготуп алдык. Биздин бир коллегабыздын байкеси каза болуп калды. Ал заведующий Чолпон атанын мен кыйын деген реаниматолог болчу, ал до последнего иштеди. До последнего иштеп, анан биз өзүбүз жардам бере албай калдык, жоготуп алдык. Мен өзүм байкеме айтып кетсем болот. Ал ошол моментте ооруп калды да. Ал учурда красный зонага кирген жок, бирок башка оорулар бар да, нейротравма, авария болот, автокатастрофа, алар түшөт, анан аларга оказывать этиш керек помощь. И, соответственно, ошол учурда жугузуп алды да. Когда уже ухудшение болгондо больницага жатты, и ал байкемди биз мен сакталбай калдым да. Бүт консультация менен кылышты, өз билгенин кылышты деген ал бул туура эмес. Айтып атышпайбы, өз билгенин кылып, тигини кылып, плазма куюп, тигини куюшуп, тигиндей дары кылышып деп. Баары согласованно болуп атты. Сам медик как может убить человека, да? Если не знает, ну, конечно, будет спрашивать же, сурайт да, консультация алат. Ошол консультация алып анан лечение кылып атышты да баарын менен. Башка өлкөлөрдө, например, Ухань алып келсек, биринчи башталган, алар кандай иштеди, канча потеря болду, но ошолор иштеп бүткөндөн кийин бүт эл журту чыгып медиктерди стоя провожали аплодисментами. Италия тоже много потерь было, тоже они прям ценят медиков. Только у нас в Кыргызстане получается, что не ценят. Ал моментте эми стоматолог болобу, башка кайсы специалист болобу, алар баары кирип, хоть сестринский, алар билет да, сестринский, санитарский, хоть какая-то помощь должна была быть, да. Алар ошондой жагына жардам берди. Жанагы назначение болот, лист назначения болгондо аны жазап туруп калат да, ал врач болгондо, медакадемияны бүткөн, специальность алган, венага түшө алат, жазылган дарыны окуп алат, эмесин дозировкасын билет.
анан айла жоктун иши да, эч ким жок болсо, вот представьте, никого нету, никто не зашел, мен стоматолог иштей албайм деп койгондо болбойт да. Кафедра переподготовки врачей деген бар, ошонун короткий срок обучать этип анан киргизишкен да. Поначалу, конечно, баары коркушкан. Ал мен ойлойм туура эмес, потому что ал моментте не то что стоматолог, башка волонтерлор деле жардам берелик деп турушпады. Силер бизге айткыла эмне кыларыбызды, айтып берип турсаңар кылабыз деп. Ал моментте сплоченно иштебесек, у нас больше потери были бы, да. Тамак ашты ичип, иммунитетти поддерживать этип, спорт менен заниматься этип, дыхательная гимнастика, те, которые переболели, да, потому что у них осложнение уже идет, фиброз, дыхательная недостаточность, алар ооругандан кийин мен уже ооруп бүттүм, жакшымын деп калышпайт экен, көп ооруларды көрдүм, алар өзлөрүнө маани бербей калат экен да. Элементарно дыхательный гимнастика эле выполнять этип койгула, өпкөңөр кичине ачылып жабылып мындай иштесин өпкөңөр десе дагы ошого дагы маани беришпейт да. И мен все уже вылечился, я уже не буду болеть деген, это тоже бизге неизвестно, кандай подвернется ситуация. Ну, я медиктерге мен чоң рахмат айтам, и медсестраларга, и санитаркаларга бүт. Ну, они күнү түнү иштешти, не жалея себя, да. Конечно, эмоционально тоже очень было тяжело. Толтура ооруларды жоготуп атканда тоже это эмоционально выгорали, да, мы, честно говоря. Туугандардын, жанагы оорулардын туугандары, например, баарын жана концентраторлорду сатып келип атышты өзлөрү башында. В начале не было же ничего реально смотреть. Вот это все они сами покупали, сами приносили, эмне айтса баарын алып келип туугандарына дагы чоң ыраазычылык билдирип кетем, потому что алар жардам бербесе медиктерге, может, у нас тоже больше потери были бы, да. Мен ушу айтып кеткен чоң ыраазычылыгымды ушу кыргыз элге билдирет элем да, потому что биз кыргыз элдин баары суктанып биз иштеп аткан моменттерде, потому что интернетте көрүнүп атат да, как мы даже по всему миру кыргызы, которые находились, да, как помочь, что делать, акча берелик, дарыларын алып берелик деп, не только у нас в Кыргызстане, а по всему миру кыргызы сплотились. Это очень, это надо дать дань, да, ушундай кыргыз элибизге бар экенине, что биз ушундай моменттерде бири бирибизди колдоп кетерибизге это көрүнүп калды да. И ошол волонтерлор, чоң жардам волонтерлордон болду. Бакыштар алар өзлөрү да аябай ооруганына карабай тоже болгон жардамын, болгон жан дүйнөсү менен аябай чоң жардамды кылышты. Ошо айтып кеткен элдер, мындай эле не посторонние люди, которые эмне кылалык, жана баягы даже интернеттен кичинекей бала копилкадалардын акчаларын алып келип, ошондой моменттерде прям дух поднимается, что мы не зря родились и живем в этом именно в Кыргызстане, да.